Табышмактоо, бейтааныш, сот алдында жүргөндөр, айымдар, бизнесмендер, жаштар, депутаттар жана күчтүүлөр Кыргызстандагы президенттик тактыны ким ээлейт? Кыргызстандын президенттигине көз арткандардын тизмеги кыйла кыскарды. 30 миңден ашык кол топтоп 1 миллион сомдук күрөөнү болгону 20 талапкер киргизди. Алар кимдер? Кыскасы, талапкерлерди бир нече топко бөлүп, алар тууралуу кыска нуска маалымат бергенге аракет кыламын. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Анда эмесе биздин тизмекти эң эле табышмактуу талапкерден баштасак, Арстанбек Абдылдаев. Мен эмне менен башкарам? Инопланеттан периште, арбайт, табиат, от, суу, таш, аба. Силер дагы Аватар деген мультфильмди эстеп кеттиңерби? Вода, земля, огонь, воздух. Арстанбек Абдылдаевдин кайманаты Арстан Алай. Ал өзүн Кудай деп эсептейт. Айтымында коронавирусту дагы ал өзү ойлоп тапкан. Кудай ушул жерде турупчу, Кытайды эгер карысынан кечпесе мен талкалап коем. 4 миллиард доллар карыспы, мен 40 миллиардка минуска түшүрүп коем. Негизи бул талапкерибиз чуулгандуу билдирүүлөрдү жасаганы менен алар ишке ашпайт. Кыш болбойт деди эле, кыш болмок түгүл, чилдеси ызгар болчудай. Коронавирусту Кытайга жөнөттүм деди эле, анысы Кыргызстанды кош аралап кетти. 2020 президент болом деп көзү ачыктык кылды эле, президенттик шайлоо 2021 жылы өткөнү турат. Кызыгы баарын мен башкарам деп айтканы менен 2011 жылдан бери президенттик тактыны алууга кудурети жете элек. Атың чыкпаса жер өрттөө деген ыкманы бар эле колдоно бербейт. Президенттик тактыны эңсеген кийинки талапкер Жеңишбек Байгуттиев. Убагында ал Курманбек Бакиевдин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеген. Силердин заман эбак өткөн абышка. Колуңардан эч нерсе келбейт. Дагы бир талапкер Рашид Тагаев, пенсионер, 1958 жылы туулган. Учурда Ошгаздын директору, Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты болгон. Ана демократия деген ушун айт. Өлкө башчылыгына көз арткандардын арасында Кубанычбек Токтосунов дагы бар. Сирияда калган кыргыз балдарын мекенине алып келүү тууралуу демилгесин көтөргөнү менен белгилүү. Жумушу жок талапкер катары көрсөтүлгөн. Талапкерлердин арасында азыр соттук териштирүүлөрдөн башы чыкпай сурак берип жүргөндөр дагы бар. Алардын бири Курсан Асанов. Койташ окуясында милициянын кызыкчылыгын саттың деп айыпталса, парламенттик шайлоодон кийин бийликти күч менен басып алууга шектелген. Көп жылдар бою Ички иштер министрлигинде орун басарлык кызматта отурган. Ушул маселени добушка коюу менен чечип алсак кандай дейсиң? Туура. Койташ окуясы боюнча айыпталып жаткан талапкерлердин дагы бири Равшан Жээнбеков. Убагында Алмазбек Атамбаевке оппозиция болуп чыкса, ал азыр аны колдоп жүрөт. Октябрдын башында жүз берген тополоңдон кийин темир тордон үй камагына чыгарылган. Президенттик шайлоого мырзалардан кем калбай болгон чечкиндүүлүк менен жарышка чыккан Клара Сооронкулова, Конституциялык палатанын мурунку судьясы, парламенттик шайлоого Реформа партиясы менен катышкан. Мен антип чаап жүрсөм, бизге окшогон бечаралар кор болбосун деп чаап жүрөм. Балдарым ачкадан ыйлабасын деп чаап жүрөм, апа. Бизнесмендер, талапкерлердин бул тобуна 4 ишкер кирди. Кубан Чуроевдон баштасак, ал ишкер жана экономика жаатында эксперт катары таанымал. 2017 жылы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, бирок топтогон колдорунун бир бөлүгү жараксыз деп табылып, жарыштан четтетилип калган. Сиздики жарабайт. Эмнеге жарабайт? Улам эле кол көтөрө бересиңер. Жана оң колумду көтөргөм. Азыр болсо сол колумду көтөргөм. Кийинки талапкерибиз Мыктыбек Арстанбек, журналист, ошондой эле халал индустриясын өнүктүрүү боюнча борбордун директору катары белгилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам кимде ким кызын жакшы тарбия менен турмушка узатса, ошол бейишке чыгат деген. Азыр уятсы итти билген арктуус деле калбай калды.
Дагы бир бизнесмен Имамидин Ташев KG Group курулуш компаниясынын директору 2017-2018 жылдары кардарлары менен чырдашып кеткени дагы маалым. Парламенттик шайлоого Замандаш партиясы менен катышкан. Байлык бар жерде бийлик бар. Ал боло келген, мынарда боло берет. Дагы бир ишкер Бабыржан Төлбаев Мөл Булак микрокредиттик компаниянын башчысы дайым көңүлдүү жүрөт. Пандемия учурунда жаша деген видео тартып интернетте атагы чыккан. Канат Исаев, Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты 2017 жылы президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановду колдоп чыгып, бирок бийликти күч менен басып алууга айыпталып, темир тордо дээрлик 10 ай отуруп, кийин үй камагына чыгарылган. Болтур. Бул үй билен айдоого кийин деле убакыт жетишет. Азырынча бошоткула. Кая бергиле. Парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдо Жогорку кеңештин спикери болуп шайланып, бирок президенттин милдетин аткаруудан баш тартып койгон. Эй, колхозго кимди баштык кыла алдайсың? Ким өзүң болосуң бу? Жо, айланайындар. Мени дөнөлө койгула. Ие баса Канатбек Исаев парламенттик шайлоо алдында БШКга документтерин тапшырууда кечигип келип, жаңжал чыгып, Айтор жоопкерчиликсиз жетекчи катары сыпатталган. Кийинки депутат талапкер Каныбек Иманалиев. Атамекен фракциясынан Жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Каныбек Иманалиевдин атын укканда эле элдин эсине анын крокодилдери түшөт. Найти на меня уголовное дело — это почти найти крокодил реке Нарын. Парламенттик шайлоо алдында Мекеним Кыргызстан партиясынын штабында отурган сүрөтү чыккан, бирок шайлоого катышкан эмес. Эми болсо жаштарга кезек берсек, талапкерлердин арасында 46 жаштагы Аймен Касенов бар. Американын университетин бүтүрүп келген. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунда мүчө болгон. Ошондой эле көп жылдар бою Газпромдо эмгектенген. Ким ямау? Ким? Билбейм ой. Өңү таанышы сурайт. Дагы бир жаш талапкер Элдар Абакиров, 39 жашта. Акыркы парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын атынан катышкан. Экономика министрлигинде орун басар болуп эмгектенген. Ошондой эле Улуттук банкта дагы иштегенге үлгүргөн. Бир да жолу ичкилик ичип, наркотик чеккен эмесмин. Өмүр бою бир гана аял менен жашап, элим жерим деп демократиянын принциптерин туу кылып жашап келатам. Кийинки талапкер Улукбек Кочкоров, 46 жашта. Президенттик шайлоого экинчи жолу катышып жатат. Буга чейин социалдык өнүгүү министри болуп эмгектенген, бирок кызматынан жакында эле айдалып калган. Акыркы парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышкан болчу. Эгерде мага ишенсеңер, силерди аман-эсен жеткиргенге сөз берем. Жаштардын катарын Абдил Сегизбаев толуктады. 47 жашта. Алмазбек Атамбаевдин доорунда УКМКнын төрагасы болчу. Эл оозуна Мегаком компаниясынын тегерегиндеги ыз учуудан кийин алынган. Эске салсак, ал Текебаев, Салянова, Шыкмаматов аттуу депутаттарды коррупцияга айыптап чыккан. Биздин мамлекетте темирдей тартип болуш керек. Жаш талапкерде Бактыбек Калмаматовду дагы айтсак болот. 36 жашта. 2010 жылы Атамекен партиясы менен Жогорку кеңештин депутаты болууга үлгүргөн. Акыркы убактарда оппозиционер катары мурунку жана азыркы бийликтегилерге карата катуу билдирүүлөрдү жасап келет. Кезекти мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жаткан президенттик шайлоонун салмактуу талапкерлерине берсек. Анда эмесе Атахан Мадумаров президенттик шайлоого 3-чү жолу катышып жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери. Акыркы убактарда президенттик дагы, парламенттик дагы шайлоодон бак айтпай келет. Ага карабастан Атахан Мадумаров кыргыз мигранттарынын сүймөнчүлүгү десек жаңылышпайбыз. Билимдүү, искусствону да түшүнөт, үнү да жакшы. Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып түз эле жогорку бийликти ээлеген. Көз ачып жумганча тагдыры 180 градуска өзгөргөн. Чечүүчү ролду парламенттик шайлоодон кийинки тополоң ойногон. Эске салсак, ал Эмил Каптагаев аттуу аткаминерди барымтага алдың деп айыпталып түрмөгө кесилген болчу. Ал жактагылар бизди союп койшот, айланайын. Ошондой эле 2012 жылы митинг уюштуруп, Ак үйдүн тосмосун ашып өтүп, бийликти күч менен басып алууга аракет жасадың деп айыпталып, жакында эле ал берене боюнча дагы акталып чыкты.
Эгерде жогоруда айтылган талапкерлердин бири дагы жүрөк жылытпаса, анда тизмекте баарына каршы деген пункт бар. Эске салсак, баарына каршы деген пунктка Темирлан Султанбеков аттуу жаш саясатчы өз талапкерлигин коюу демилгесин көтөрдү эле, ага БШК кулак төшөгөн жок. Дагы бир акылман табылды. Эми талапкерлер топтоп келген 30 миңден 60 миңге чейинки добуштарды Борбордук шайлоо комиссиясы 8 иш күндүн ичинде текшерип чыгышы керек болот. Жыйынтыгында айрым талапкерлер жарыштан четтетилип калышы толук ыктымал. Андыктан биздин баракчадан алыстабай, лайк басып, комментарий жазып, видео менен бөлүшүп, кыскасы жаңылыктардан артта калбаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.